Assalamualaikum. Aleyküm assalam. Ата мұны қачан жасағансыз? 5-6 жыл болдыға дейм. Мұрда біздің СССРдің немесі бар емес, заводской бар емес біле. Біз кішке кезде өш жерден чөп тура шықты. Анымен тураш өтті қиын болчу, анан жай болчу да. Эмгек өндүрүмдүүлүгү аз болчу. Bir фаза менен иштечи дагы 1,5 киловаттык мотор болчу. Бул азыр 3000 оборот минутта айлануу ылдамдыгы, анан киловатты 7,5 киловаттык мотор турат. Ортосунда ротор майдалайт. Анан бул бир боо чөптү 1-2 минутта майдалап коет. Дагы анан ушунчалык майда кылат. Мындан Қашек қалбайды. бир дагы кыштай бир дагы кашык чыккан жок. Кошунан бир огород дегене алып чыгып келатат гана кашекти. Қашек алып чыгып келатат мынаки. Кыштай өрттөп чыкты. Анан менде бир дагы кашык чыккан жок. Кашек өрттөп кашык чыгаруу деген сөз жок. Аштоого салганын салгандай, бергенин бергенде жок болот. Койлор эчтеке калтырбайт. Сиңимдүүлүгү дагы жакшы. Анан бул мурда 100 литрлик бочка жасагам. Ага убары болчумун. Азыр 200 литрлик бочка бир боодо же болбосо бир түк прести жөн эле бир эле салып коем. Болду. Мындан эң бир жаман кемчилиги бар. Кемчилиги жок эмес. Ушу чаң деген нерседен кутулбадым. Ошо чаңды соруп кеткич жасай элекмин. Калганын бар жасалуу. Мына ошол эмгек өндүрүмдүүлүгү жогору. Анан ошончо мээнет менен чаап, жыйып, боолап алып келген чөптөн отход же болбосо жөн эле талаага кетпейт. Бүт бардыгы малдын оосуна тиет. Анан